Assalamu alaikum. Фондулук рынок, акция, облигация деген эмне? Эгер сиз тапкан акчаңызды көбөйткүңүз келсе же ушул жактан акчаны тапкыңыз келсе, анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Азыркы учурларда бизде инвестиция тууралуу жалпы элде кызык болуп жатат, бирок ошол эле учурда маалымат жетишсиз болуп жатат да. Ошол үчүн бул видеону тартууну чечтим. Себеп дегени тиги MC-Coin дегенге окшогондор бул элге көрүнгөнү, көрүнбөгөнү андан толтура. Мен жеке өзүмө кайрылгандар бар. Өзбекстанга 100 миңден ашык акчамды салып жибердим. Ал жактан трейдинг кылып акчаңды көбөйтүп берем деген болчу. Азыр таппай калдым деп жатат да. Азыркы учурда ушундай бизде проблема бар. Инвестицияны жана финансыны жакшы түшүнбөйбүз. Түшүнбөгөнүбүздү деле жакшы түшүнсөк болот. Себеп дегени бизге капитализмдин келгенине, открытый рынок болгону 30 жылдан ашты. Бул деген капитализм системасында өтө кыска убакыт. Себеп дегени Америка бул 250-300 жылдан бери капиталисттик системада иштеп жүрүп, бул жакты жакшы түшүнөт да. Бизге жаңы келген үчүн азыркы учурда алданып калып жатышат, бирөөгө акчасын берип коюп жатышат да. Эми бул видеону аягына чейин көрүңүз, мен булардын айырмачылыгын айтып берейин. Негизи инвестиция деген эмне? Инвестиция бул мындай деп түшүнсөңүз болот. Колуңузда бир тоголок нан бар, ошонун бир сындырымын азыр жеп турайын, калган сындырымын эртең жейм деп эртеңкиге коюп койсоңуз, бул уже инвестиция болот. Бул эмне? Сиздин эртеңки жей турган наныңыз бар. Экинчи жолун айтайын. Экинчи жолу бул сиздин колуңузда буудайдын данеги бар. Ушул буудайдын данегин жазында сиз жерге эгип койдуңуз. Бир дана буудай күзүндө болсо сизге 40 дана болуп чыкты. Бул дагы инвестиция. Эми инвестициянын толтура жолдору бар. Кайсыл жактарга кылсаңыздар болот. Недвижимостька кылсаңыздар болот, криптовалюталарга кылсаңыздар болот. Криптовалютаны көбүнчө трейдинг деп коет. Трейдинг менен инвестициянын айырмасын дагы айтып берем. Андан кийин облигация дегени дагы бар, акция дегени бар да. Эми туугандар караңыздар. Недвижимостька акча салгандын эгер акчаны аз таап жаткан болсоңуз, пока кереги жок. Себеп дегени үйлөрдүн 1 жылдык таза киреше алып келип бергени 10% болсо керек. Ушу 10% эле тегерегинде болот да. Үйлөр мисалы 3 миллион сала турган болсоңуз үйгө, bir жылда бул сизге 300 миң алып келип берет деген сөз. 300 миң сом алып келип берет. Бирок ошол эле учурда башка инструменттер бар. Балким 3 миллион салсаңыз 300 миң эмес, 400 миң же 500 миң алып келет. Ким кыйын инвестор, ким жакшы инвестор десе, ал колундагы акчасын тез көбөйткөн адам ошол жакшы инвестор болуп саналат да. Ал эми үйдү алса болот качан сизде уже үйдү алууга 5 жылдап, 10 жылдап иштештин кереги жок болуп калган учурда. Акчаны кедей адамдар тапкандан кийин кайра көп жылда өзүн актай турган жерге салып коет да, ушул проблема. Ошол үчүн аларда байлыкка жетиш кыйын болуп калат, оор болуп калат. Себеби сен акча салдың, ал акчаң кеч убакта кайтып келет. Же болбосо үй алды, ал үйү кайра акча алып келбейт да, өзү ичине кирип жашап алат, всё болду. Ал акча алып келип бербейт. Анан экинчи азыркы учурда жолдор чыгып атат, биткоин дегендер, криптовалюта дегендер чыгып атат. Бирок инвестиция кылып атканда, мисалы үчүн үйдү алганда сенде эмне бар? Сенде фундамент дубал жерди сенде бар да, жер бар сенде. Не болуп кетсе да сенде жер бар. Сен криптовалютаны алсаң, криптовалютанын артында эмне бар? Мунун артында эч нерсе жок. Бул блокчейн, цифра, всё болду. Демек, бул жактан акчаңды жоготсоң, колуңда эч нерсе калбайт деген сөз. Андан тышкары облигация деген бар. Облигация деген эмне? Облигация деген бул мамлекет же болбосо компаниялар сиздерден карызга акча алат жана ошол акчаңызга сизге гарантированно процент төлөп берет. Бул биздин ислам дини менен ала турган болсок, биздин динибизге каршы анан харам болуп эсептелинет. Өзүм изилдеп жаткан жана өзүм колдонуп жаткан инструмент бул акциялар. Мен ушул акция дегенди эле тандадым. Ал эми акция деген эмне? Акция деген мындай. Мисалы, бир бизнести 100% деп ала турган болсок, 100% деп ала турган болсок, бул бизнес кайсы бизнес болсун? Мейли инфофабрика бизнес боло турган болсо, биздин тренинг борбор инфофабрика 100% ала турган болсок, биз эмне кылабыз? Биз ушул бизнести майда бөлүктөргө бөлүп туруп, эгер бир адам келип толук сатып алам десе, буга акчасы жетпей калат да. Канча, эгер Apple компаниясын бир эле адам алам дей турган болсо, анда бул канча 3 триллион доллар турат да, 3 триллион эч кимде жок. Анан булар эмне кылат? Буларга акча керек болсо, ошону майда бөлүктөргө бөлүп туруп, ошонун бөлүктөрүн сатышат.
Демек, бұл бөлік акция болады. Бұл бөлік акция болады. Демек, сіз акцияны сатып алатқанда, ошол бизнестің бір кусогын сатып алып атасыз да. Анан, бұл кусогу бизнес чоңойгон сайын сіздің кусогуңуздағы чоңойо берет. Мисалы, ушул бизнес мындай болуп чоңойо турган болсо, сіздің кусогуңуз ушул дагы чоңойот. Мындай болуп чоңойот. Демек, сизде акцияңыздын баасы дагы өсөт. И ушунча бул пока что ушунча киреш алып келип атканда, эгер кичинекей кезинде ушунча киреш алып жаткан болсо, ушул бөлүгү сиздики болот. А чоңойгондон кийин ушунча бөлүгү сиздики болот да. Болгону бул жерден сиз акцияны туура тандашыңыз керек. А туура тандагандан кийин ошонун өсүшүн болгону күтүп турушуңуз керек. Сиздин акчаңыз иштейт, а сиз бул жакта күтүп турасыз. Инвесторлор булар күткөнүнөн акча табышат, күтүүдөн акча табышат. Бир жакшы инвестордун айткан сөзү бар. Инвестирование дейт. Бул дубалга красканы сүртүп туруп, ошонун кургаганын карап отургандай жумуш дейт да. Сиздер акчаны саласыздар, анан кийин күтөсүздөр. Бул долгосрочное инвестирование деп коет. Более безопасный. Эгер бул бизнес банкрот боло турган болсо, эмне кылышат? Ичиндеги тетиктерин, ичиндеги станокторун, башка нерселерин сатып туруп, биринчи кредиторлордун акчасын төлөйт, андан кийин привилегированный акционерлердин акчасын төлөйт, андан кийин акционерлерге калган акчасын бөлүштүрүп берет. Балким сиздин салган акчаңызга жетпей калышы мүмкүн, бирок сиз салып жатканда ичинде материалдуу нерсеси бар активге саласыз. Эгер Манас аэропортун ала турган болсоңуз акциясын, демек сизде ошонун Манастын ичиндеги бир самолеттун кичинекей кусогу сизге тиешелүү деген сөз. Ошол самолет иштеген сайын, булар элди ташыган сайын, элдер билет сатып алган сайын, сизге дагы акча түшүп турат. Булар аны сиздерге дивиденд катары бөлүп берет. Түшүнүктүү болду. Облигациясы бул харам болуп калат. Тугандар, анан муну акцияларды сатып алатканда сиздер өзүңүздөр түздөн түз барып сата албайсыздар. Ортодо брокер деген болот. Сиздер ошол брокер аркылуу сатып аласыздар. Сиздер биринчи брокерге кайрыласыздар, а брокер бул фондулук рыноктон сиздерге бизнестин акциясын алып берет. Эми брокердин дагы ар кандай түрлөрү бар. Криптовалютаныкы өзүнчө брокерлери бар, бирок ал жактан акчаңды чыгара албай калышыңдагы бир аз коркунучу бар экен. Бир аз ошо толук чечиле элек маселе экен. Мен инвесторлорго бүт баарын официалдуу жолго эле өтүштү мен сунуштайт элем. Налогун болсо төлөш керек болсо төлөп, ошол жактан эле эмне кылсаңыздар, акча тапсаңыздар, бул банктан акчаңызды чыгарганы келгенде дагы эч кандай көйгөй болбойт. Сиздер налогторуңуздарды полный төлөгөнсүздөр. Сиздерде эч кандай проблема болбойт. Ушундай брокерлердин дагы тиги жактан сертификаты барлары бар, сертификаты жоктору бар. Ал эми биз үйрөткөн брокерский бул американский компания болот. Ал 45 жылдан бери уже иштеп келип аткан компания. Аны Кыргызстандан же Россиядан туруп эле, Кыргызстандын жараны болсоңуз же Өзбекстандын, Казакстандык болсоңуз, сиз ошол жактан шот ачтыра берсеңиз болот. Мунун тарифтери дагы арзан. Эгер ошол брокерский компания банкрот болуп кете турган болсо, брокер өзү, компания эмес, брокер өзү банкрот болуп кете турган болсо, биз көргөзгөн брокерский компания сиздердин $250 миң акчаңызды кайтарып берет. Эгер өздөрү банкрот болуп кетсе, булардыкы ушундай жол менен иштешет. Андан кийин фондулук рынок деген бул эмне экен? Фондулук рынок деген бул именно бизнестер сатылган базар. Фондулук рынок бул базар. Эгер обувный рынок болсо, ал жакта обувь сатылат. Эгер женский одежда сатылган рынок болсо, демек женский одежда сатылат. Ал эми фондулук рынокто бизнестер сатылат. Ар бир мамлекеттин өзүнүн фондулук рыноктары бар. Кыргызстандын фондулук рыногу бар, Казакстандыкы бар, Американыкы бар, Англияныкы бар, Японияныкы бар, Китайдыкы бар да. Эми ошонун ичинде толтура компаниялар сатылат. Анын ичинде сапаттуусу дагы бар, сапаты жогу дагы бар. Инвестордун жумушу эмне? Инвестордун жумушу сапаты бар компания менен сапаты жок компаниясынын экөөнүн айырмасын биринчи билүү. Экинчиси болсо, бул сапаттуу компания кымбат баада сатылып жатабы же арзан баада сатылып жатабы? Ошонусун анализдеш керек. Биздин инвесторлордун максаты эмне? Инвесторлордун максаты сапаттуу компанияны кыйын учурда, акыбалы начар учурда арзан баада сатып алуу. Демек, эгер iPhone 15ти канча турат? 16 канча турат болуп экен? 150 миң деп коеюнчу. iPhone 16 150 миң сом турса, сиз ошону 15 миң сомго алып келгендин жолун тапсаңыз, демек сиз аны 25 миң сомго сатсаңыз деле элдин баары талап кетет. 50 миң сомго сатсаңыздар да элдин баары талап кетет да. А фондулук рынокто сиз кийим алат экен деп элдерди издеп жүрбөйсүздөр. Ал жакта элдин баары уже даяр. Алып сатып көп жылдан бери иштеп уже көнүп калышкан.
болгону биз ушул компанияларды тандаганды жакшы үйрөнүшүбүз керек. Так, ушул нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. MCCoin эмне болду? Жок болду. Анын ичинде эмне турат? Кандай бизнес бар? Кантип акча таап атат? Аны изилдебей эле мынча болсо мынча болуп кетет деп эле акча сала өргөнүңүздөр туура эмес болуп калат туугандар. Андан көрө эмне кылышыңыздар керек? Конкретный активди изилдеп туруп, эгер активдин баасы баалуулугунан арзан болуп жаткан болсо, ошону алыш керек. Демек, элдин маанайы жакшыргандан кийин анын баасы өз көтөрүлөт деген сөз. Көтөрүлгөндөн кийин же жөн эле күтөсүз компаниянын чоңоюшун, анан ошол жактан дивиденд келишин, же болбосо баасы көтөрүлгөндөн кийин деле сатып жиберсеңиздер болот. Мен мурда 2023 жылы уже колдонулган машиналарды интернеттен саткан, обзор кылып саткан компаниянын акциясын сатып алган болчумун. Ошол убакта бир акциянын баасы $11 болчу. Мен $11 алганмын. Андан кийин ошол акциялардын баасы 2024 аягы 2025 жылдары ошонун баасы $280 чыкты да. $11 $280 чыкты. Бул деген эмне деген сөз? Бул деген эгер мен ал жака $11.000 салып ошол боюнча албай тим койгонумда, бул канча болмок экен? Бул деген $11.000 $280.000 болмок экен да. Бирок 2 жылдан кийин, 2 жылдын ичинде ушундай болмок. Элестетиңиз, $280.000 болмок. Азыркы учурда бир акциясы 230 сатылып жатат. Азыр түшүп калды. Азыркы учур менен эсептей турган болсок, $230.000 болмок. $11 $230.000 болмок да. Акчаны чыгарып атканда да бүт официалдуу, окуганыңыз дагы бүт официалдуу да. Ушундай жумушту кылышыңыздар керек да. Темный жумуштарга өтпөй эле инвестициянын адал жолун кылышыңыздар керек. Ушундай ак жолун кылышыңыздар керек да. Анан компаниялардын дагы адалдары бар, арамдары бар. Муну эми ажыратып бере турган приложениялар бар экен. Ошол жактан эгер кимге именно адал керек болсо, ошол жактан ажыратып дагы алып, сатып иштесеңиздер болот. Чубак ажынын дагы YouTube'да сүйлөгөн видеосу бар экен. Акциялар бул адал депчи. Негизи акциянын дагы бир жакшы жери, качан инвестор адал арам болот. Эгер сиз акчаңызды салдыңыз, ошол компания банкрот болуп кеткенден кийин сиздин акчаңызды кайтарып бериши керек болсо, бул арам болуп калат. Ал эми компания банкрот болсо, алар жумушу менен күйдү, сиз акчаңыз менен күйө турган болсоңуз, бул адал жол болот. Бул деген инвестор болгондо сиз алар менен как партнер болуп, анын долясын эле сатып алып жатасыз да. Ошол жагы менен акча тапсаңыздар болот. Бирок албетте жакшы даярданып, жакшы окуп алып туруп, андан кийин башташыңыздар керек да. Чудага ишеништин кереги жок. Эртең бирөө келип сизди байытып кетишке ишеништин такыр кереги жок. Андан көрүп, жай акырындан болсо дагы бирок стабилдүү байлыкка жеткениңиз жакшы. Бирок кийинчерээк пенсияга жеткенге чейин, пенсияга дагы 10 жылдан кийин жетесизби, 20 жылдан кийин жетесизби, 30 жылдан кийин жетесизби? Бирок ошого чейин сиз пенсияга чыкканда неберелериңизди кубандыра ала турган, өзүңүз балдарыңыздан акча сурабай турган өзүнчө бир пенсионный фонд кылып койсоңуздар эмнеси жаман? Дивидендтен өзүңүз топтоп койгон дивидендиңизди эле жеп жатсаңыз эмнеси жаман? Кийин аны балдарыңызга дагы өткөрүп берип койсоңуз болот. Макул туугандар, ушуну мен сиздер менен коштошомун. Эгер ушул инвестиция же фондой рынок, акциялар сиздерге кызык болсо, биз алдыдан номерлерди жазып коебуз. Ошол жака байланышып, толук билип алсаңыздар болот. Анда эмесе, көрүшкөнчө.